Если ошол закон бул конституцияны өзгөрткөнү элдин кызыкчылыгын көздөсө, анда мен макулмун. А если элди аттап жанагы парламент, жана президенттин немелери өзлөрүнүн кызыкчылыгына караса, анда мен каршымын. Конституциядан өзгөрүштү киргизген үчүн премьер-министрдин полномочиясын көбөйткөнгө макулмун. Анан кайсы пункттар боюнча кандай өзгөртүү киргизилерине маалыматым жок. Мен каршымын. Себеби дегенде акыркы жолу изменение болгондо 20-жылга чейин эч кандай изменение болбойт, өзү депутаттар чыккан бардыгы. Бардыгыбыз макул болгонубузга. Эми дагы аны өзгөргөндө кандай эмне бар? Кажаты бар. Мен ойлоймун, биз да ушунда өтүшүбүз керек бүт этаптарды. А деле менять эткенден, өзгөрткөндөн ал конституциянын, мне кажется, пайдасы жок. Мына жашоо турмушка жараша байланыштуу өзгөрүп туруш керек да. Честно говоря, не слежу за этим, но в принципе, если на улучшение пойдет людям, пусть улучшает. Конституцияны өзгөртүшүнө каршымын деген оюмду айта албайм. Неге дегенде мен өзүм конституция эмнекени, кайсы жерлери пункттары өзгөртүлүп атканын түшүнбөгөнүм үчүн так айта албайм да өзүм оюмчу. Бирок мен жекече оюм боюнча конституцияны полностью өзгөртүш керек деген ойду айтат элем да. Как жаран катары бүт конституцияны тактап, маалыматтап, бүт билип туруп андан кийин натыйжалуу бир конституция түзүш керек деген оюмду айтат элем. Албетте каршыбыз. Себеби мисалы башында бул нерсе чечиш керек болчу. Мисалы үчүн мыйзамдар конституция ар дайым ар жылы эле өзгөрүлө берсе да болбойт. Бул нерсе менен бир кабыл алынгандан кийин ошол бойдон иштесе жакшы болот. Мен эскисин окуган эмесмин, жаңысын окуган жокмун да. Анан окубаган нерсеге комментарий бере албайм. Мамлекеттин коопсуздугу биринчи очурутта да. Конституцияны өзгөртпөсө, мына көрдүңөргө Ош окуясында ушундай трагедия болгон окуяда Азимжан Аскаровду баягы 10 бери карап атат. Ошол биздин келечегибизге балта чабат. Биз мамлекет болгондон кийин ар жакты карабай өзүбүз чечишибиз керек. Эгер бүгүн Азимжан Аскаров ошондой кылса, эртең дагы бирөө дагы сотко берсе, биз мамлекет болбой эле баягы жаман үйдүн коногу бийлейт болуп калып атпайбызбы? Ошол үчүн бул конституцияны өзгөртүш керек, антпесе Кыргызстан өнүкпөйт.